Чолпон Идиновна, сиздин дагы ушул кодекстердин долбоорлорун иштеп чыгууда салымыңыз зор болду. Сиз жетектеген Адилет клиникасынын жамаатынын дагы салымы зор болду. Ошондуктан сизге жамаатыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Кошумча сунуштарыңыз болсо, замечанияларыңыз болсо, дагы болуп калса, жогорку кеңеш карап аткан мезгилде сунуш берсеңиз болот, мүмкүнчүлүктөрүңөр болот, андай мүмкүнчүлүктү биз түзүп беребиз. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, мен өз сөзүмдө айткандай, коомдук өнүгүүнүн учурдагы муктаждыктарын чагылдырган кемчиликсиз, мыкты мыйзамдардын болушу укук коргоо органдарынын жана соттордун натыйжалуу иштөөсүнүн маанилүү шарты болуп саналат. Мыйзамдар бир орунда өнүкпөй туруп калып, укук коргоо ишин жана сот өндүрүшүн өнүктүрүүгө тоскоолдуктар жаратпастан алар мезгилден артта калбай улам өркүндөп турушу керек. Сиздер айткан сын пикирлер жана сунуштар жогорку кеңештин кароосуна киргизүү үчүн мыйзам долбоорлорун даярдаганда эске алынат деген ойдомун. Эгерде кеңеш бүгүн караган экинчи маселе боюнча чечимдин долбоорун колдоп берсеңиздер, анда бул мыйзам долбоору сот системасын андан ары өркүндөтүү үчүн жогорку кеңешке киргизилет. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, сиздерге кеңештин чечиминин долбоору берилген. Чечимге анча-мынча кошумча киргизилгендиктен чечимди толук окуп коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин номер 1 чечими. Күн тартибиндеги каралуучу маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун сөзүн жана сунушталган мыйзамдардын долбоорлору боюнча маалыматтарды угуп, алардын жоболорун талкуулап, кеңештин мүчөлөрүнүн сын пикирлерин жана сунуштарын, мамлекеттик органдардын эксперттик корутундуларын көңүлгө алып, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш чечим кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун сүйлөгөн сөзүндөгү жоболор жана тыянактар жактырылсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы, Кыргыз Республикасынын конституциялык соту, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын соттор кеңеши менен биргеликте иштелип чыккан мыйзам долбоорлору жана кеңештин алдындагы эксперттик жумушчу топ даярдаган кодекстердин долбоорлору жактырылсын. Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекси, Кыргыз Республикасынын башкаруу эрежелерине каршы укук бузуулар жөнүндө кодекси. Мыйзам долбоорунун Кыргыз Республикасынын конституциясынын 85-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталсын. Кыргыз Республикасынын кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Чечимдин долбоору боюнча кимде кандай сунуштар бар? Эгерде жок болсо, добуш берүүңүздөрдү сунуштайм. Добуш бериңиздер. Ким макул? Түшүрүңүздөр. Каршы? Жок, бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, урматтуу коноктор жана чакырылгандар, биз соттук укуктук реформанын кезектеги этабын ишке ашырууга киришебиз. Биз укук коргоо органдардын ишинин сапатын өркүндөтүү, сот адилеттигин жүргүзүү, жарандардын ишенимин бекемдөө боюнча күч аракеттерди тездетүүбүз зарыл. Сот реформасын ишке ашыруу үчүн мамлекет жетиштүү каражат бөлүп берет. Биз укук коргоо жана сот системасынын ачыктыгын, айкындыгын жана адилеттигин камсыздоо максатында санариптик технологияларды киргизүүнү улантабыз. Укук коргоо органдарынын жана соттордун материалдык базасын мындан ары да жакшыртыла бермекчи базалары. Алдыда бизде көптөгөн иштер турат, аларды так аткаруубуз керек. Аларды аткарууда бизге буга чейин дагы жардам берип келген эл аралык уюмдарга терең ыраазычылык билдирип кетким келет жана алдыдагы реформалар боюнча дайыма кызматташууга даярдыгыбызды билдиребиз. Урматтуу кеңештин катышуучулары, урматтуу чакырылган коноктор, кеңештин жыйынын жабаар алдында бир 2 мүнөттүк регламентти бузуп коюуга уруксат этиңиздер. Бир маселе бар, ошону роликти бергилечи, видеоролик. Thank you. 「 – 「 – 」 – 「 – 」 – 「 – 」 – 「 – 」 – – 」 – 「 – 」 – ။ 「 – 」 – – 」 – 「 – 」 – ။ 「 – 」 – – 」 – 「 – 」 – 「 – 」 – 「 – 」 – 「 – 」 –
Tanıdыңызбы ким экен? Чүй облустук сотунун төрагасына окшоп турат. Туура тааныптсыз анда. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, урматтуу катышуучулар, биз бир топ убакыттан бери ушул мыйзамдарды, кодекстерди иштеп чыгып, жаңы конституцияга ылайык келтирели, реформаларды жүргүзөлү, сот системасында адилеттүүлүктү орнотолу, мыйзамдуулукту орнотолу деп атабыз. Анан мына ушундай сотторубуз өзүлөрү бир оңолбосо, мыйзамдарды алтын тамга менен жазып койсок дагы, биз реформаны мындай соттор менен аягына чыгара албайбыз. Ошондуктан ар бир сот, мейли кандай сот болбосун, жөнөкөй сотпу, катардагы же болбосо төрагабы, мына бир килейген областтын төрагасы, ушу соттордун төрагасы бардык областты караган, күндө арак ичип мас экен. Күндө мас келет экен, күндө ушинтип кабинетине кирет экен мынакей. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз? Ошондуктан урматтуу жогорку соттун төрайымы, тазаланыңыздар. Бүгүн немедленно чакырып туруп, соттук кеңештин жыйынына салыңыз. Сизге ушундай тапшырма. Тиешелүү жыйынтыктарды чыгарабыз. Чыгарыңыздар тез арада. Биз качан гана соттор өздөрү оңолгондо, өздөрү кынтыксыз жүрүм турумга ээ болгондо, анан адилеттүүлүк чечимди чыгарганга багыт алганда гана биз реформаларды ишке ашыра алабыз. Болбосо мен дагы бир жолу кайталаймын, мыйзамдарды алтын тамга менен жазып өткөрүп алып туруп, соттордун алдына коюп берсек дагы биз мындай соттор менен реформа жүргүзө албайбыз. Ошондуктан оңолуңуздар, тазаланыңыздар.